Мен Бабырбек менен 2005 жылдан баштап тыгыз иштештим. Башында биз Равшан уулу Равшан Жээнбековдун шайлоосунун штабында иштеп, андан кийинки кезде 2007-жылы бул киши алиби гезит ачканда чогуу иштештик, ушу журналистика тармагында. Көп жыл эле саясатта чогуу жүрдүк да, анан ал кишинен эң эле өкүнгөнүм бүгүн ошол кишини анын кол алдында иштеп кеткен журналисттер эскерип атат да, бирок бийлик негедир буну эскергиси келген жок. Бийлик негедир Бабырбек байкенин элге арнаган эмгегин, анын кыргыз демократиясына кошкон салымын, анын Кыргызстандагы чындыкка болгон иштерин баардыгын мындай көргүсү да келген жок, баалагысы да келген жок, каалагысы да келген жок да. Мурдагы бийлик Бабырбек Жээнбековдун эмгектерин, элге арнаган эмгектерин эстебесе дагы, эскербесе дагы азыркы бийлик дагы туура ошол кадам менен кетти. Мына бүгүнкү иш-чарага мамлекеттик катчы, маданият министрлери чакырылыптыр. Ошол өзү иштеп кеткен монополияга каршы агенттиктен да келип, ал кишини ошол кездеги мамлекеттин бир аткаруу бийлигинин бир тармагын жетектеди да. Бир жылуу сөздөрүн айтып койсо болмок. Жок дегенде таластын губернатору, акимдери, айыл өкмөттөр келип койсок да, бир дагы кишинин келбегени бул биздин тарыхтан сабак албагандыгыбыз. Биз Бабырбек Жээнбековду баалай албаганбыз. Бул бир эле Бабырбек Жээнбековдун башындагы балекет эмес, бул келечек болгон балекет. Анткени канча деген журналисттер, булар коомдун санитарлары, тазартуучулар, булар агартуучулар. Анан агартуучуларга болгон мамлекеттин мамилеси ушул бойдон калса, бул өтө өкүнүчтүү. Анткени каалайбызбы, бул төртүнчү бийлик, журналисттик, ошо журналисттердин эмгегин эмне үчүн элестебейт, анын позициясы кандай болгону эмес, кеп анын кыргыз элине кызмат кылганда. Бабырбек Жээнбековдун бааланбай калышынын негизги себептеринин бири анын уулунун кайсы бийлик болбосун өзгөчө пикири болгондо. Ошонун уулунун өзгөчө пикири Бабырбек Жээнбековдунга болгон мамлекеттин өзгөчө пикири туулуп калган. Бул кишиге канча баатырдыгы байкалбай калганы, көбү нерсе бааланбай калгандыгы, көз жаздында калганы анын уулунун бийлик болгон оппозициялык көз карашы себеп болгон деп айта алам. Анткени ал кишинин эмгеги жок дегенде, ал эми коомдук мамлекеттик ишмер жок дегенде бир орден медалга да татыктуу болчу да. Ошондой да берген эмес. Атургай ал киши дүйнө салганда дагы 2 метр жерди бергиси келген эмес. Бирок ошол сөбөктү чыгарып атканда президенттин башчысы келген, аппарат башчысы келген, эч нерседен уялбай эле келген. Бирок баа берген жок да. Мен ошого өкүнөм. Мына азыр дагы журналисттер өздөрү көтөрүшүп, ошонун айылында, арал айылында бир көчөнүн атын беребиз, аны эскерип каласыз дечү. Бул Бабырбек Жээнбековду бир гана журналистика жааматы эскерип, анын мааракесин өткөрбөш керек. Буну маданиятка, адабиятка, кыргыздын журналистикасына кошкон салымын жок дегенде улуттук телеканал уюштурса болмок, маданият министрлиги уюштурса болмок, же болбосо эми буну жердештери, саналаштар уюштурганы чынын айтканда бийлик үчүн абурой алып келген жок, уят иш.